Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Чынында бардык мактоолор Аллахка таандык. Биз ага мактоо айтабыз, андан жардам сурайбыз жана күнөөлөрүбүздөн кечирим сурайбыз. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Жана өзүбүздүн нафсилерибиздин жамандыгынан жана амалдарыбыздын зыянынан Аллах Таалага жардам сурап кайрылабыз. Ма яхдихиллаху фала мудилля лах ва ма юдлил фала хадия лах. Кимди Аллах туура жолго салган болсо аны эч ким адаштыра албайт. Кимди ал адаштырган болсо аны эч ким туура жолго сала албайт. Ва ашхаду ан ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лах. Жана күбөлүк беремин Аллахтан башка сыйынуу татыктуу зат жок. Ал жалгыз, анын эч кандай шериги жок. Ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулуху саллаллаху алейхи ва саллям. Жана ошондой эле күбөлүк беремин Мухаммад анын кулу жана анын элчиси. Амма ба'д, андан соң бүгүнкү күндөн баштап Аллахтын жардамы менен Шейх Абдуразак Аль-Бадрдын хафизахулла, Аллах аны сактаган болсун, Ашру каваид фи таскиятин нафс аттуу китебин баштайбыз, окуп баштайбыз. Эми Ашру каваид фи таскиятин нафс дегендин мааниси нафсини тазалоо үчүн, нафсини тазалоочу 10 эреже, же болбосо жүрөктү тазалоочу 10 эреже деген китеп. Эми өзү кыска эле китеп, бир 50 барактай эле, иншалла эми чоң шрифт менен, иншалла бат эле тез эле окуп бүтөбүз. Анан биринчиден китеп тууралуу, бул тема тууралуу айтаардан мурда биринчи китептин автору тууралуу кичине кыска сөз айтып кетели, кыскача айтып кетели. Бул китептин автору бул урматтуу шейх Абдуразак ибн Абдул-Мухсин Аль-Аббад Аль-Бадр. Абдуразак Абдул-Мухсиндин уулу Аль-Бадр. Өзү шейх Абдуразак Аль-Бадр 1382 жылы Рият областына караштуу Az-Зульфи шаарында туулган. 1382 жылы хижра боюнча да. Анан азыркы учурда Мадина шаарында турат. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам шаарында турат. Ошол жакка жашап келет. Жана өзү шейх бул акыйда илимдери боюнча доктор болуп эсептелет. Шариат илимдеринин акыйда тарабынан, ошо акыйда специализациясы болот. Бул ошо акыйда илимдеринин доктору. Анан ошондой эле шейх хафизахулла, Алланы сактаган болсун, Мадина шаарында, пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам шаарында эл аралык ислам университетинде жана пайгамбарыбыздын мечитинде көп жылдан бери сабак берип эмгектенип келет. Жана шейхтин биринчиден шакирттери, бул өзү жаш кезинен баштап эле илим алып келет шейх, бала жагынан баштап эле. Анан мунун эң шейхтин деген эң атактуу белгилүү устаздары, ал илим алып жүргөн шейхтери, бул биринчиден анын атасы, өзүнүн атасынан илим алган, ал деген көрүнүктүү биздин алымдардын бири. Бул шейх Абдул-Мухсин Аль-Аббад Аль-Бадр. Азыркы Медина шаарындагы хадис илими боюнча эң чоң алымдардын бири. Ошо өзүнүн атасы болот, эми эң биринчи ошо өзүнүн атасынан илим алган. Ошондой эле дагы илим алган устаздардын бири бул муфти, мурдагы Сауд Арабиясынын муфтийи Абдул-Азиз ибн Баз рахимахулла. Жана ошондой эле илим алган шейхтерден бири бул Мухаммад ибн Салих Аль-Усаймин рахимахулла. Жана ошондой эле азыркы кездеги көзү түрү бул Медина шаарынын эң улуу, эң карыя шейхтердин бири Али ибн Наср Аль-Факихи хафизахулла, Аллах алардын баарын сактаган болсун. Ушулардан илим алган. Жана ошондой эле шейх Абдуразак Аль-Бадр хафизахулла бул шейх Альбани рахимахулла менен да кезиккен. Эми бул ошондой эле шейхтин деген көптөгөн акыйда боюнча, хадис тууралуу, хадистердин шархтары боюнча жана адеп ахлак тууралуу жана башка ушундай маанилүү темалар боюнча көптөгөн китептери бар. Көптөгөн өзүнүн китептери бар. Жана ошондой эле шейхти көптөгөн алымдар мактап кетишкен. Мактап айткандар шейхтердин бири бул шейх Салих Аль-Фаузан жана башка шейхтердин мактоо сөздөрү бар шейхке. Жана шейхтин мисалы бул жакта өзү дагы шейх илими күчтүү, анан муну башка шейхтер дагы буга күбөлүк келтиришкен. Жана ошондой илими көп болгон болсо дагы шейх өтө жөнөкөй жана оор басырыктуу боюнча кала берет. Өтө өзү жөнөкөй, өтө оор басырыктуу. Эми бул буга далилдердин бири бул ошол шейхтин бир жаңы бир китептери чыгып атканда өзүнүн ошо китептин башына мынтип жазып кеткен сөздөр бар. Ошо шейх айтат: "Эми бул китепке болгон менин түшүндүрмөм" дейт. "Негизи Мадина шаарында бир илимий семинар болгон, даура болгон. Ошондо өткөргөн сабактарым эле" дейт. Жана кээ бир мусулман бир туугандарыбыз бул аудио түрүндө сабак жазылган бир сабактар болгон экен. Анан бул аудио сабактарды көбүрөөк адамдарга пайдалуу болуш үчүн, көбүрөөк адамдарга жетиш үчүн муну аудио сабактарды китеп түрүндө, китеп катары жазып чыгаралы деген сунуш менен кайрылышкан дейт. Жана бул китеп басылып чыгарылган эмес экен буга чейин. Ошол басылып чыгарылган эмес болгондукту дейт. Ошол түшүндүрмөсү, бул китептин түшүндүрмөсү дейт. Басылып чыгарылбаган себептүү дейт. Бул ошол да мен бир түрткүлөрдүн бири болду дейт. Ушул себепти китепти чыгарганга ошо макул болдум дейт да. Анан ушул аягын айтат, мына ушул жерин айталы деген болчубуз. Ошону менен бирге дейт, ушундай жаңы китеби өтө маанилүү китеби чыгып аткан болсо дагы айтат, ошону менен бирге мен өзүмдүн илимдин аз экендигин дейт, жана түшүнүүм жетишпес, кемчиликтүү экенин, түшүнүүмдө кемчиликтер бар экенин дейт, жана мен бул нерсеге татыктуу эмес экенимди мойнума алам дейт.
ушундай кандай чоң сөзү чоң аалым болгон болсо дагы, башка чоң аалымдар дагы буга чынында илимдүү деп мактап өздөрү күбөлүктөрүн келтирип жаткан болсо дагы, бул өзү ушинтип айтып жатат. Мен ушундай кандай болсо дагы мен илимим аз экенин мойнума алып турам дейт. Ошондой эле мен түшүнүгүмдө кемчиликтер бар, жана ошондой эле мен мындай нерсеге татыктуу эмес экендигин мойнума алам дейт. Бул шейхтин ушу биздиндеги эле баардык эле ахли сунна биздин аалымдарыбыздын жөнөкөйлүгүнөн бир далилдердин бири. Эми бул китеп тууралуу айтып окуп баштасак, биринчиден шейхтин арабчасын окубай сразу эле которуп кете беребиз, айтып кете беребиз. Эми шейхтин башында деген бүгүн ошол кириш сөзүн окуйбуз. Башында айтат: Бисмиллахир рахманир рахим дейт. Мээримдүү ырайымдуу Аллахтын ысы менен баштаймын дейт. Андан соң мукаддима, кириш сөз дейт. Жана андан соң Аллах Таалага мактоолорду айтып, жана биздин пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам салам салаваттарды айткан соң, амма баат деп, андан соң деп анан айтат шейх: бул нафси дейт. Адамдын ичинде болгон нафс бул өтө таң калыштуу нерсе дейт. Өтө таң калыштуу нерсе. Жана буга көңүл буруп жүрүү, ушул нафсиге, адамдын өзүнүн нафсисине көңүл буруусу бул өтө маанилүү дейт. Өтө маанилүү. Ошол себептүү дейт. Бул нафси өтө маанилүү нерсе болгондуктан Аллах Таала өзүнүн ыйык Куранда, көптөгөн макулуктар менен, көптөгөн өзүнүн улуу макулукаттары менен, жаратылган нерселери менен, өзүнүн улуулугуна аяттары болгон, белгилери болгон чоң улуу макулуктар менен Аллах Таала касам ичип, ушул нафс тууралуу айтып кеткен. Эми бул касам дагы бул ошол Аш-Шамс сүрөсүндө келген Аллах Тааланын касамдары, бул Курандагы эң улуу касам деп дагы алымдар айтышат да, эң улуу касам. Анткени бул жакта ушул бир эле сүрөдө Аллах Таала ондон ашык улуу макулукаттар менен касам ичип айтып кетет да. Эми бул сүрөнү окурдан мурда биринчи биз түшүнүшүбүз керек да. Аллах Таала кудуреттүү, Аллах Таала өзү каалаган нерселер менен касам иче берет. Касам ант айта берет да. Эми бирок адамдар, биз болсо, эгерде касам иче турган болсок, бир гана Аллах Тааланын аты менен касам ичүү бизге уруксат берилет. Аллах Тааланын аттары менен же Аллах Тааланын сыпаттары менен касам ичүү бизге шариатта уруксат берилет. Ал эми Аллахтан башка бир нерсе менен адам касам ичсе же ант айтса, анда бул деген шариатыбызда ширк болот. Жана бул чоң күнөөлөрдөн болот да. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айткан: "Ман халафа би гайриллахи факат кафара ау ашрак" деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айтат да. Кимде-ким Аллахтан башка бир нерсе менен касам ичкен болсо, ал ширк кылды же капырлык кылды деп айткан. Ошондуктан эгерде мусулман адам касам иче турган болсо, анда бир гана Аллах Тааланын аты менен касам ичүүсү зарыл. Бирок Аллах Таала өзү кудуреттүү зат, ал өзү каалаган нерсеси менен касам ичет. Анан бул жакта мына эми касам деген биринчиден биз түшүнө кетиш керек. Касам деген эмне? Биз эмне мисалы мынтип айтат да, мисалы Аллахка касам, Аллахка ант деп мисалы бир нерсени айта турган болсо, кайсыл учурда биз колдонобуз? Качан бизге бирөө ишенбей турган болсо, бир нерсени айтып атсак, мисалы мындай болду десек, айтсак, ал ишенбей турса, биз айтабыз: Аллахка ант, валлахи деп мисалы, валлахи деп мисалы айтып, ошондо анан тигил адам бул эми касам менен өзүнүн айткан сөзүн тастыктап аткандан кийин, демек бул чындыкты айтып жатат деп анан ишенебиз, туурабы? Эми бул жакта Аллах Таала бизге касам айтып атат. Көптөгөн макулуктар менен. Эми Аллах Таала касам ичпесе деле, касам айтпаса деле, ансыз деле Аллах Тааланын айткан сөзү акыйкат. Ансыз деле Аллах Тааланын айткан сөзү чындык. Ваман асдaqu миналлахи кыйла деп Аллах Таала Куран айткан. Аллахтан башка сөздөрүндө чынчыл ким бар? Аллахтан чынчылыраак ким бар? Ваман асдaqu миналлахи хадиса деп ошо эки аят окшош маанидә эки аят келет Куранда. Ошондой болгон болсо дагы, Аллахтын сөзү ансыз деле чындык акыйкат болгон болсо дагы, аны дагы тастыктап дагы касам айтып атат. Эми бир касам эмес, бул жакта канча ондон ашык макулуктар менен касам айтып атат. Бул демек ушул касам айтылып, эмне жөнүндө касам айтылып аткан нерсе өтө маанилүү экендигине бизге далилат кылат да. Эми Аллах Таала айтат Аш-Шамс сүрөсүндө: "Ваш-шамси ва духаха", күнгө жана анын жарыгына ант. "Вал камари иза талаха", жана анын ошо күндүн артынан ээрчиген айга ант. "Ван-нахари иза жаллаха", жана аны ошо күндү анык кылган күндүзгө ант. "Вал-лейли иза ягшаха", жана аны ороп кала турган түнгө ант. "Вас-самаи ва ма банаха", жана асманга жана аны курганга, ошо тургузганга, ошо асманды тургузганга ант. "Вал-арди ва ма тахаха", жана жерге жана аны жерди жайып койгонго ант. "Ва-нафси ва ма савваха", жана напсиге жана аны түз жолго, ошо түз жол үстүндө жаратып койгонго ант. "Фа-алхамаха фужураха ва тaqwaha", жана ага бузукулукту жана таквалыкты үйрөтүп койду дейт. Үйрөтүп койгондо деп туруп, мына бул жакта аягын айтат Аллах Таала: "Кад афлаха ман заккаха" деп. Мына буга чейинки айтылып аткан касамдын баары тең мына ушул жерге келип мына токтолот. Мына Аллах Таала айтат: "Мына чын жеңишке жетти" дейт. Мына ийгиликке жетти ким аны тазалаган болсо дейт. Ким аны эмнени аны деп буга чейин эмне жөнүндө сөз болуп атты эле? Нафс жөнүндө айтылып аткан. Нафс жөнүндө. Ошол напсисин
ким напсисин тазалаган болсо, ал чыныгы жеңишке жетти дейт. Вакад хаба ман дастаха дейт. Жана уландысын Аллах айтат. Жана ким аны күнөөлөр менен кордоп койгон болсо, ал чыныгы зыянга учурады дейт. Зыянга учурады дейт. Мына Аллах Таала улуу өзүнүн маклукаттары менен, өзү улуу аяттары менен, ондон ашык аяттар менен бул Курандагы кээ бир алымдар айткан эмне деп айттык? Эң улуу Аллах Тааланын касамы. Ушуну айтып туруп, эмне деп атат? Эң улуу нерсеге, эң маанилүү нерсеге бизге айтып кетип атат. Ушуну баарын айтып туруп аягында айтат. Чыныгында мына ийгиликке жетти ким аны тазалаган болсо дейт. Ким напсисин тазалаган болсо дейт. Жана ким аны кордоп койгон болсо, ал чыныгы ошол күнөөлөр менен каптап салган болсо, ал чыныгы зыянга учурады дейт. Демек эмне экен? Мындан эмнени түшүнөбүз? Бул ошо Аллах Тааланын айткан сөзүн кад афлаха ман заккаха деп. Чыныгы ийгиликке жетти. Ал ким аны тазалаган болсо дегенден эмнени түшүнөбүз? Демек чыныгы ийгилик бул ошол напсини тазалоодо, жүрөктү тазалоонун артында турат. Эми бул жакта аз-закка деп, заккаха деп келет. Биринчиден биз билишибиз керек. Закат деген сөз бул жакшылыктарды көбөйтүү деген мааниде билет. Зиядату фил хайр деп араб тилинде мааниси бар да. Бул жакшылыктарды көбөйтүү же болсо тазалоо деген мааниде да келет да. Тазалоо деген мааниде. Эми бизде зекет деген түшүнүк бар, биздин шариятыбызда билебиз. Зекет деп эмнеге зекет, анан ушул закат деген дагы сөз, ушул зака жүрөктү тазалоо деген дагы напсини тазалоо деген, анан закат деп ошол эмнеге бир окшош мааниде болуп атат. Анткени ошол жана адам качан өзүнүн мал мүлкүнөн зекетти берип атканда, зекетти чыгарып берип атканда, алымдар айтат, бул өзүнүн ошол мал мүлкүн, байлыгын тазалап аткандай сыяктуу дейт. Тазалап аткандай сыяктуу. Жана көбөйтүү деген мааниси да бар деп айтпадыкпы? Эми зекет бергенде негизинен чынында мал мүлк азайбайт. Адам эгер зекет берсе, ошол мал мүлкү кайра көбөйөт. Көбөйөт. Ошол мына зака деген сөздүн мына ушул шариаттык мааниси ушул. Жана ушул жакта мына закатун нафс деп айтылат, мына таскиятун нафс деп, таскиятун нафс. Бул демек нафсини тазалоо деген мааниси ушул. Нафсини тазалоо, закат кылуу деген мааниси нафсини тазалоо же болбосо жакшылыктарын көбөйтүү деген мааниде. Жана бул аятта кандай маани берилет? Бул аятта деген ким ошол өзүнүн напсисин тазалаганга умтулган болсо, өзүнүн напсисин, жүрөгүн тазалаганга, аны тууралаганга, жана көбүрөөк ошол жүрөгү менен баш үйгө умтулган болсо, жакшылык иштерге умтулган болсо, мына ошол тууралуу жана ошол менен бирге күнөө иштерден, ар кандай жамандыктардан алыс болгон болсо, мына ошолор аркылуу чыныгы ийгиликке жете алат. Чыныгы ийгиликке, чыныгы бактылуулукка татыктуу боло алат деген мааниде мына Аллах Таала ушуну айтып кетет бизге. Анан уландысында эмне деп айтты? Вакад хаба ман дастаха дейт. Жана ким аны күнөөлөр менен коргула турган болсо, күнөөлөр менен каптап сала турган болсо, ал чыныгы зыян тартты дейт. Чыныгы зыян тартты деп Аллах Таала айтып турат. Эми биякта тадсия деген түшүнүк бар. Бул ушул мына дастаха деген мааниси, корголду деген мааниси. Эми бул жакта аны каптады деген мааниде. Каптады. Анткени ким деген эгерде адам күнөө кыла турган болсо, ал өзүнүн ошол шарапаттуу болгон напсисин, жакшы болгон напсисин ал күнөөлөр менен каптап салгандай, ар кандай айыптар менен каптап салганга окшош. Ошондой сыяктуу болуп калат да. Жана ошол менен бирге күнөөлөр менен адам эгер напсисин каптап салган болсо, ошол напсиси жаман напс болуп калат. Анан ошол аркылуу ал деген напсис деген ар кандай жамандыктарга же болбосо бир зыянга учураганга татыктуу болуп калат. Аллах Таала мындан бизди алыс кылган болсун. Демек, мындан эмне түшүнөбүз? Адамдын эгерде бир ошо негизи адамдын напсиси таза болгон болсо, напсиси тазаланган, жүрөгү тазаланган болсо, напсиси фазилеттүү болгон болсо, бул бир гана улуу болгон жакшы нерселер менен эле гана ыраазы болот. Жаман нерсе, күнөө иштер менен ыраазы болбойт да. Чыныгында мисалы акыбети жакшы боло турган, эң фазилеттүү болгон иштер менен гана ошондой адамдын напсиси ыраазы болот. Ал эми эгерде кимдин адамдын напсиси кор болгон болсо, күнөөлөр менен капталган болсо, бул адамды дагы жамандыктарга тартып барат. Жана адамдын жанагы чымын учуп барып ар кандай бир жамандыктарга коно берген сыяктуудай, мунун адамдын дагы жаны ошондой ар кандай жамандыктарга тарта берет. Демек, жакшы шарапаттуу нафс деген бул зулумдук менен, күнөө иштер менен, уурулук менен, кыянаттык менен ыраазы болбойт. Бир гана жакшылыктар иштер менен, эң жакшы нерселер менен ыраазы болот. Ал эми кор болгон нафс, кор болгон, жаман болгон, тазаланбаган, кир болгон нафс, бул деген тескерисинче болот. Бул тескерисинче. Жана демек эмнени түшүнөбүз? Демек ар бир нафс өзү кандай болгон болсо, ошого окшош нерсеге умтула берет. Демек, нафсини тазалоо, бул адамдын нафси таза болуусу өтө маанилүү экенин биз түшүнгөн болсок, эми демек ар бир мусулман өзүнө жакшылык каалаган, өзүнө чын жүрөктөн өзүнө жакшылыкты каалаган мусулман бул темага өтө өтө көңүл буруусу зарыл экенин түшүндүк да. Өтө көңүл буруш керек экен. Эмнеге? Эмне темага? Жүрөктү тазалоо, нафсини тазалоого. Жана өзүнүн жашоосунда, бул адам өзүнүн жашоосунда, бул дүйнөдөгү жашоосунда ушул жүрөктү тазалоого, нафсини тазалоого болгон умтулуш керек экен, болгон аракетин жумшаш керек. Эмнеге? Эмне үчүн? Бул дүйнөдө жана акыретте ийгиликке жетиш үчүн. Жана ошондо гана адам деген чыныгы бактылуулукка жете алат.
Жана ошондой эле нафс мусулмандан болгон акысы бар нафстан. Мисалы биздин нафсибиз бар го, биздин өзүбүздүн нафсибиздин бизден болгон акысы бар. Анткени бул тууралуу пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айткан: "Ва инна ли нафсика алейка хакка". Чынында сенин нафсиңдин сенден болгон акысы бар деп айткан. Биздин нафсибиздин бизден болгон акысы бар. Жана бул хадисте кээ бир адамдар туура эмес түшүнөт да. Кээ бир адамдар мынтип айтат: "Эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айтпадыбы, сенин нафсиңдин сенден болгон акысы бар" дегенден кийин мынтип айтышат да: "Эми мен нафсимдин акысы бар го. Эми нафсиме татыктуу болгон бир нерселерди, мисалы өзү нафсим эмнеге умтулган болсо, кээде ушундай нерсеге мен салып коюшум керек да. Кээде кайдыгер мамиле менен, кээде мындай көп эле аны кыйнай бербей" деп ойлошот да. Ушинтип таштап коюш керек деп ойлойт. А кээ бир адамдар болсо тескерисинче: "Эми мен нафсимдин менден болгон акысы бар. Мен аны өтө катуу тарбиялашым керек, ага көңүл бурушум керек" деп өтө ушул өзүнүн нафсисин табиятына каршы болгон нерселер менен деле ушинтип өзүнүн нафсин кыйнай берет. Эми бул жакта акыйкат кайсы жакта болот? Бул жакта акыйкат ортолукта кармаш керек. Адам деген өзүнүн нафсисин тарбиялаш керек, нафсисине көңүл буруш керек. Анткени нафсинин бизден болгон акысы бар. Бирок ошол менен бирге чектен ашпай, өтө мындай нафсинин биздин табиятынан чыга турган, андан чыгып кала турган бир нерселер менен нафсини кыйнабай, муну кайра неметпеш керек да, кайра көңүл бурбай, аны эле ушундай жөн эле шалакылык мамиле кылып эле аны таштап салбаш керек. Жана ортолук менен мына ушундай эгер нафсисин тазалай турган болсо, мына чыныгы мына жакшы нерсе ушул да, мына жакшылык деген ушул. Жана нафсини тазалоо бул шариаттык жолдор менен болот. Муну билишибиз керек да. Шариаттык жолдор менен болот, ортолук менен жана ошо адилеттүүлүк менен болот да. Ошо чектен ашуу болбош керек дагы, жана көңүл бурбай таштап коюу да болбош керек. Бул жүрөктүү нафсини тазалоо бул деген пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жолун ээрчүү менен болот. Жана бул жактан дагы биз маанилүү нерселер бар. Эми бул неме тууралуу, ошол жүрөктү тазалоонун, нафсини тазалоонун маанилүүлүгү тууралуу биз билишибиз керек. Дагы жүрөктү тазалоо бул, нафсини тазалоо бул деген адамдын бейишке кирүүсүнүн себептеринин бири болот. Адам эгерде өзүнүн нафсин тазалай турган болсо, ал ийгиликке жетет жана улуу даражаларга жете алат. Жана ошол менен бирге түбөлүк жакшылыктар, неаматтар болгон ошо бейишке кире алат. Эми буга далил кайсы? Буга далил Аллах Таала Таха сүрөсүндө 75 жана 76 аяттарында мынтип айтат. Аллах Таала айтат: "Ва май я'тиhi mu'minan qad 'amila as-salihati fa ulaika lahum ad-darajatul 'ula". Ким дейт? Роббисине жакшы амалдарды жазап, имандуу, ошо момун болгон абалда Аллах Таалага Роббисине жолуккан болсо, аларга эң жогорку даражалар дайындалган дейт. Ким момун болгон абалда жана жакшылык иштерди кылып жүргөн абалда, солих амалдарды кылып өзүнүн Роббисине жолукса, аларга эң жогорку даражалар дайындалган дейт. Эми эмне болгон даражалар? Улантса айтат Аллах Таала: "Жаннату аднин тажри мин тахтиха ал-анхару халидина фиха ва залика жазаa'у ман тазакка". Түбүнөн дарыялар аккан, ошо дарыялар агып турган Эдем бейиштери дейт. Эдем бейиштериндеги болгон ошо улуу даражалар дайындалган дейт. Алар анда түбөлүк калышат дейт. Анан айтат: "Ва залика жазаa'у ман тазакка". Жана бул таза болуп алгандардын сыйлыгы дейт. Жана чынында бул эмне дейт? Ошо тазалангандардын, ошо жүрөктөрүн тазалап, өзүнүн нафсин тазалагандардын сыйлыгы дейт. Ошо буга чейинки убадаланган ошо эмне экен? Эдем бейиштери астыларына дайралар агып турган жана улуу даражалар жана түбөлүк ушу жакшылыктар кимдер үчүн дейт? Аллах Таала айтат: "Бул чыныгы жазаa'у ман тазакка" дейт. Өзүнүн ошол жүрөктөрүн, нафсин тазалагандар үчүн дейт. Тазалагандардын сыйлыгы дейт. Ошолордун сыйлыгы. Жана бул тууралуу дагы Аллах Таала ошо эгерде кыяматта мындай кыямат тууралуу дагы Аллах Таала айтат да, мынтип айтат: "Яума ла янфау малу ва ла банун илля ман аталлаха би калбин салим" деп Аллах Таала айткан. Ошол күнү дейт, мына кыямат күнү. Мал мүлк дагы жана бала чака дагы жардам бере албайт дейт. Бир гана ким эгерде таза жүрөгү менен келген болсо дейт. Чыныгы ким эгерде Аллах Таалага таза жүрөгү менен, ар кандай оорулардан, ар кандай жамандыктардан таза болгон жүрөгү менен Аллах Таалага жолуккан болсо, мына чыныгы ошол пайда таба алат кыямат күнү. Жана биз билишибиз керек, эми бул жүрөктү тазалоонун жана адамдын нафсинин таза болуусунун өтө маанилүүлүгү дагы бир себептердин бири. Биз билишибиз керек да, Аллах Таала биздин сырткы келбетибизге карабайт. Аллах Таала биздин сырткы келбетибизди же болбосо биздин кандайдыр бир өзүбүздүн улутубузду же уурубузду, мындай нерселерди карабайт. Аллах Таала чынында биздин жүрөктөрүбүздү карайт. Ошондуктан мына биз эгерде адамдардын көзүнчө мисалы мындай кийимдерибиз кир болуп калса, же кандай бир ыплас абалда мисалы адамдардын алдына көрүнгөндөн биз уялган болсок, ошондой эле Аллахтын алдында таза болбогон, кир болгон, булганган, кор болгон жүрөк менен туруудан дагы биз уялышыбыз керек. Анткени мына адамдар биздин эмнебизди карайт? Биздин сырткы келбетибизди карайт. Ал эми Аллах Таала болсо чынында биздин жүрөктөрүбүздү карайт.
Эми бул тууралуу пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айткан: "Инналлаха ла янзуру иля суарикум ва ла иля ажсадикум." Чынында Аллах Таала силердин сырткы келбетиңерге же силердин денеңерге карабайт дейт. "Валакин янзуру иля кулубикум ва амаликум." Бирок чынында Аллах Таала силердин жүрөктөрүңөргө карайт жана силердин амалдарыңарга карайт дейт. Демек биз билип турушубуз керек. Эми демек Аллах Таала биздин эмнебизди карайт экен? Биздин жүрөгүбүздү карайт. Биздин жүрөгүбүз кандай? Жүрөгүбүздү биз тазалап, ошо жүрөгүбүзгө көңүл бурабызбы? Жүрөгүбүздө кандай бир жаман оорулар, бузуклуктар жокпу? Ошондуктан бул хадис дагы биздин ошол темабыздын маанилүүлүгүнө дагы бир далилдердин бири. Жана ошондой эле дагы айта кетчү нерсе бар. Абу Бакр радыйаллаху анху билебиз, Абу Бакр радыйаллаху анху бул ошо сахабалардын эң артык, ошо эң фазилеттүүсү. Абу Бакр радыйаллаху анху билебиз, сахабалардын эң жакшысы болгон, Жана ошо сахабалар Абу Бакр тууралуу айткан да. Абу Бакр бизди көп орозо кармоо менен, орозолор менен же болбосо көп намаздар менен бизден алдыга өтүп кеткен жок дейт. Бизден ошол көп орозолор менен, көп намаздар менен бизден алдыга өтүп кеткен жок дейт. Чынында бул ошо Абу Бакр өзүнүн жүрөгүндө болгон нерсе менен бизден алдыга өтүп кетти дейт. Анткени Абу Бакр кылган ошол намаздарды, Абу Бакр кармаган орозолорду башка сахабалар деле ошондой эле ошончолук даражада эле кылып жүрүшкөн. Бирок ошол менен бирге Абу Бакрдын артыкчылыгы эмнеде болгон дейт? Мына бул сахабалар айтат, Абу Бакрдын артыкчылыгы ошо жүрөгүндө болгон нерседе болгон дейт. Демек эмнени түшүнөбүз? Демек мындан адам эгерде жүрөгү таза болгон болсо, бул темага өтө көңүл буруп, өзүнүн нафсин тазалап, бул нерсеге өтө маани берип жүргөн болсо, демек эмне экен? Ушул аркылуу башка адамдардан дагы өтө алдын болуп, алдыга чыккандардан болот. Демек, эми муну түшүнгөн болсок, бул ошо бүгүнкү темага болгон киришүү сөз болду шейхтин. Анан шейх айтат бул жакта дагы, эми бул темага байланыштуу болгон 10 эреже бар дейт. 10 эреже бар. Эми кыскача ушул тууралуу мен эскерип кетемин дейт. Буга адам эгерде көңүл бура турган болсо, ушул 10 эрежеге көңүл бура турган болсо, чында ошол адам өзүнүн нафсисин тазалаганга, ошол аны ар кандай бир жаман нерсе, аны буза турган нерсе, бузгай турган нерселерден тазалаганга бир жакшы себептердин бири болот дейт. Иншалла эми бул 10 эрежелерди болсо кийинки сабактардан баштап ошо бирден иншалла окуп баштайбыз да. Эми сабактарыбыз деген биздики деген ошо 6-күндөрү, ошо 6-күнү жана 3-күндөрү, ошо шаршемби жана ишемби күндөрү болуп турат. Жана ошо Аллах бул жактан шейхинин аягын айтат: "Ассалаллаху таала юзакки нуфусана ва юслих ла амалана" дейт. Жана Аллахтан сураймын, биздин нафсилерибизди тазалаган болсун, жана биздин амалдарыбызды тууралаган болсун, ва юсадид аквалана, жана биздин сөздөрүбүздү туура кылган болсун, туура сөздөрдү сүйлөп жүргөндөрдөн кылсын. Ва айюбсирана бил хакки ва ирзукна иттибаа, жана бизге акыйкатты көрсөтүп, анын артынан эрчегенге бизге насип кылган болсун. Ва яхдина ли ахсанил ахлaqi вал амал ва ясрифана анна сайиаха, жана ошондой эле бизди Аллах Таала эң жакшы адеп акылактарга бизди өзү көздөгөн болсун, жана жакшы амалдарга, жана бизден эң жаман ошо жаман кулк мүнөздөн, жаман адеп акылактардан бизди алыс кылган болсун дейт. Ва яждибна алфитана ма захра мин ва батан, жана ошондой эле Аллах Таала бизди анык болгон жана жашырын болгон ар кандай адашуулардан, азгырыктардан бизди Аллах Таала алыс кылган болсун дейт. Эми бул менен бүгүнкү сабактарыбызды бүтүрдүк. Субханакаллаху ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк.